Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү биздин сабактын аты HTML тилине кириш деп аталат. HTML Hypertext Markup Language деп чечмеленет. Кыргызча айтканда, бул гипертекстти белгилөө тили. HTML тили программалоо тили эмес экендигин эскерте кетели. Ал эми гипертекст деген эмне деген суроого төмөнкүдөй жооп беребиз. Гипертекст бул бири-бири менен шилтемелердин жардамы менен байланган текст. HTML түзүү үчүн ар кандай куралдар бар. Алардын ичинен эң жөнөкөйү бул кадимки эле Notepad же орусча айтканда блокнот текст редактору. Ал эми бүгүнкү сабакта болсо биз Notepad++ текст редакторун колдонобуз. Биз жазган текст HTML веб баракчасы болуп калышы үчүн тиешелүү файлдын атынын узартылышын HTML деп белгилеп коюш керек. Мисалы, index.html. HTML'де бардык нерселер тегтердин жардамы менен белгиленет. Тегтер тиешелүү элементтин башын жана аягын аныкташат. Демек, тег ачылып, тиешелүү элемент бүткөндө сөзсүз түрдө жабылышы керек. Төмөндө P теги мисалга келтирилген. P параграф дегенди билдирет. Бул жерде P башталып жатат, жана бул жерде P бүтүп жатат. Өзүңөр көрүп тургандай, тегтин аягын билдирүүдө слэш белгиси колдонулат. HTML веб баракчаларын колдонуучуларга браузер программалары көрсөтүшөт. Браузер программалары веб баракчаны туура көрсөтүү үчүн HTML код дагы туура жазылышы керек. Бардык веб баракчалар сөзсүз түрдө белгилүү стандарттагы калыпка ээ болушу керек. Ошондуктан HTML веб баракчанын бөлүмдөрү тууралуу сөз кылалы. Веб баракчада эң биринчи тег doctype HTML болушу керек. Бул жазуу браузер үчүн керек. Анын жардамы менен браузер учурдагы документ кайсы версиядагы HTML'де экендигин аныктайт. Силер көрүп турган тег HTML'дин 5-чи версиясы колдонуп жаткандыгын билдирет. Азыркы учурда бул эң заманбап версия болгондуктан бул тег сөзсүз түрдө жазылышы керек. Doctype'тан кийин сөзсүз HTML теги жазылат. Ал веб баракчанын башын жана аягын билдирет. Демек, веб баракчага тиешелүүлөрдүн бардыгы ушул тегтин ичине жазылат. HTML теги жабылгандан кийин бир нерсе жазуу туура эмес болот. Демек, HTML теги жалпы веб баракчаны камтыйт. Бирок, бул тегтин ичиндегилерин биз эки чоң бөлүмгө бөлүп алышыбыз керек. Ал бөлүмдөр head, бул жерде көрүнүп турат, жана body деп аталышат. Head бөлүмүндө учурдагы веб баракча тууралуу маалымат жазылат. Мисалы, документ кайсы кодировкада экендиги, браузердин баш сөз сабына жазыла турган текст, документтин автору, учурдагы веб баракчага тиешелүү ачкыч сөздөр жана башка. Бул маалыматтар браузерге веб баракчаны туура көрсөтүү үчүн, ал эми Google сыяктуу издөө сервистерине бул веб баракчаны издеп табууга жардам берүү үчүн керек. Ал эми колдонуучуга көрсөтүлө турган нерсенин бардыгы болсо body бөлүмүндө жазылат. Төмөнкү HTML кодун карайлы. Мында title теги кошулуп жазылыптыр. Бул тег браузердин баш сөз сабына жазыла турган текстти билдирет. Ал эми body бөлүмүндө болсо, биз жогоруда таанышкан параграф теги колдонулду. Эмесе бул текстти алып, Notepad++ программасына коелу дагы, аны HTML түрүндө сактайлы. Файлдын атын index.html деп атайлы. Өзүңөр көрүп тургандай, файлдын аты index.html деп аталды жана сакталды.
Мына Notepad++ программасы биздин кодду төмөндөгүдөй кылып көрсөтүп койду. Бул жерде биз мурда сактап алган index.html файлын көрүп жатабыз. Эгерде муну ачып көрсөк, мына Chrome браузери биздин веб баракчабызды көрсөттү. Өзүңөр көрүп тургандай, менин биринчи баракчам деп аталган жазуу браузердин баш сөз сабына жазылды. Бул коддо эсиңерде болсо title тегинин жардамы менен жазылган эле. Ал эми body бөлүмүндөгү параграфыбыз бизде мындай көрүнүп калды. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде кыргызча тамгалары белгиленбей калды. Себеби биз браузерге бул документ кайсыл кодировкада экендигин көрсөткөн эмеспиз. Андай эмесе, ошол кодировканы кодго кошуп коелу. Мына биз HTML документибизге мета тегин коштук. Бул жерде биринчи мета тег бул документ UTF-8 кодировкасында экендигин билгизип турат. Ал эми экинчи мета тегинде болсо документтин автору Касым Барыктабасов экендигин көрсөтүп турат. Мунун бардыгы head бөлүмүндө жайгаштырылды. Андан тышкары бул файл UTF-8 кодировкасында экендиги көрсөтүлдү. Мына ушундай өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин бул документти сактап, браузерден кайра ачып көрөлү. Мына биздин файлыбыз браузерден ачканыбызда мына кыргызча тамгалар туура көрсөтүлүп турат. Урматтуу окуучулар, бул жерде көңүл бурушуңар керек болгон маанилүү жагдай бар. Кодго көңүл буруп карай турган болсок, биздин параграф 2 сап түрүндө жазылгандыгын көрөсүңөр. Бирок браузер болсо аны 1 сап эле кылып көрсөтүп турат. Бул жерде көрүнүп турат. Демек, коддо жазылган боштуктардын бардыгы браузер тарабынан көңүлгө алынбайт. Муну оңдош үчүн текстибизди 2 параграф түрүндө жазалы. Мисалы, бул жерден биринчи параграф бүттү деп көрсөтөлү. Мына бул биринчи параграф болду. Ал эми экинчи параграф бул жерден башталып, бул жерде бүтүп жаткандай кылалы. Бул өзгөртүүлөрдү сактайлы дагы браузерден карайлы. Бул эски веб баракчабыз көрүнүп турат. Өзгөртүүлөрдү көрүү үчүн жаңыртабыз. Мына эми 2 өзүнчө параграф түрүндө көрүнүп калды. Эгерде параграфты бүтүрбөстөн белгилүү бир текстти жөн эле жаңы саптан башташ керек болсо, анда br тегин колдонсок болот. Мына бул жерге br тегин коебуз. Br англисче break, бөл деген сөздү билдирет. Демек бул жерде сап бөлүнөт дагы, мындан кийинки текст жаңы саптан башталып жазылат. Бирок мунун бардыгы баягы эле бир параграфта калат. Бул текстти сактайлы дагы, эми браузерден карайлы. Жаңыртабыз. Мына өзүңөр көрүп тургандай, биздин параграфтагы текст келатып, бул сөздөн кийин жаңы сап башталып кетти. Бирок бул текст бир параграф, ал эми бул текст башка параграф. Экөөнүн ортосунда момундай боштук болуп, экөө 2 башка параграф экендиги көрүнүп турат. Эми болсо башка веб баракчага шилтеме түзгөндү үйрөнөлү. Мына биздин кодго мындай тегти кошолу. Бул A теги деп аталат. Шилтеме түзүү үчүн колдонулат. Шилтеменин башы бул жерде, жана бул жерде аяктап жатат. Жана бул шилтемени басканда браузер бизге second.html деп аталган файлды ачып бериши керек. Second.html файлы кайсыл жерде экендиги көрсөтүлгөн эмес, ошондуктан браузер автоматтык түрдө бул файлы index.html кайсыл жерде, кайсыл папкада жайгашкан болсо, ошонун ичинен издейт. Эмесе,
Бул second HTML файлын даярдап көрөлү. Мына биздин экинчи барагыбыздын коду, мына биздин экинчи веб баракчабыз. Жана муну second HTML деп сактайлы. Second HTML сактадык. Index HTML'деги өзгөртүүлөрдү дагы сактайлы. Эми браузерден жаңыртып көрөлү. Мына биздин шилтеме пайда болду. Шилтеменин үстүнө басканда мына биздин second HTML деп аталган файлыбыз ачылды. Экинчи веб баракчага кош келиңиздер деп жазылып турат. Эмесе экинчи веб баракчадан кайра биринчи веб баракчага шилтеме түзүп көрөлү. Ал үчүн second HTML-га келебиз дагы, бул жерге дагы шилтеме түзөбүз. Бул жерде биринчи бетке өт деп койдук. Ал файлдын аты index.html болуп калды. Сактайбыз. Жана браузерден биз азыр экинчи веб баракчаны карап отурабыз. Жаңырталы. Мына биринчи бетке өт деген шилтеме пайда болду. Муну басканда биринчи веб баракчага өттүк. Экинчи бетке өттү бассак, кайра экинчи веб баракчага өтөбүз. Мына ошентип биз шилтемелерди түзгөндү үйрөндүк. Ал эми азыр болсо интернеттеги кандайдыр бир веб сайтка шилтеме түзүп көрөлү. Ал үчүн дагы мына А деген койдук. Яндекс сайтына өт деп жаздык. Жана ал сайттын адреси бул жерге жазылды. Көңүл бурсаңар, бул жерде сөзсүз башында http // жазылышы керек. Андан ары биздин сайттын адреси жазылат. Кана эмесе сактайлы дагы текшерип көрөлү. Браузерден ачабыз, index.html'ди жаңыртабыз. Мына Яндекс сайтына өт деген шилтеме пайда болду. Муну бассак, дароо Яндекстин веб баракчасына өттүк. Мына ошентип биз HTML негиздери тууралуу маалымат алдык. HTML тилинде жүздөгөн түрдүү тегтер бар. Алар тууралуу маалымат алганды кааласаңыздар, төмөнкү адреске кайрылсаңыздар болот. Көңүл бурганыңарга рахмат.